Саламатсыздарбы, мен сиздерге Ош шаарындагы Айкөл Манас эстелиги тууралуу маалымат берем. Кыргыздарда эстелик куруу маданияты байыртан эле бар жана ал элдин тарыхы, дүйнө таанымы, руханий баалуулуктары менен тыгыз байланышкан. Манас бул Манас эпосунун эң башкы каарманы. Кыргыз элинин улуу баатыры, кыргыз урууларын бир кандыкка бириктирген баатыр. Манас эпосу кыргыз элинин эң чоң баатырдык эпосу жана улуттук руханий мурасы. Эпосто кыргыздардын тарыхы, көчмөн турмушу, каада салты, дүйнө таанымы жана эркиндик үчүн күрөшүү кеңири сүрөттөлөт. Негизги каарман Манас кыргыз элин бириктирген, ата журтун душмандардан коргогон баатыр. Эпос 3 бөлүктөн турат: Манас, Семетей, Сейтек. Бул бөлүктөрдө Манас, анын уулу Семетей жана небереси Сейтек аркылуу кыргыз элинин тарыхы, муундардын уландысы баяндалат. Манас оозеки айтылып, манасчылар аркылуу муундан муунга жетип келген. Манас эпосу дүйнөдөгү эң узун эпос катары белгилүү. Ал кыргыз эли үчүн тарыхый булак, тарбиялык мектеп жана руханий символ болуп эсептелет. Ошондуктан Манас кыргыз элинин улуттук сыймыгы. Ош шаарынын Касымбеков көчөсүндө Манастын эстелиги орнотулган. Манас монументалдык комплекси Ош шаарынын түндүк кире беришинде тургузулуп, КМШ өлкөлөрүнүн ат үстүндө тургузулган эстеликтеринин арасынан чоңдугу боюнча экинчи орунда турат. Эстеликтин бийиктиги жалпысынан 24 метр. Анын ичинде Манастын ат үстүндөгүсү 10 метр, пайдубалы 11 метр. Ал эми түбү 3 метр. Монументалдык комплекстин жалпы суммасы 31 миллион сомду түзгөн жана кеткен каражат жергиликтүү бюджеттен каржыланган. Манас монументалдык комплексинин авторлору жана башкы скульпторлору Равшан Маматкулов жана Руслан Нургазыев. Калгандары аткаруучу скульпторлор болуп саналат. Алар Кыргызстандын башка дуандарынан келишкен. Шаардын башкы архитектору Нурбек Баятовдун айтуусунда, Касымбеков көчөсүндө орнотулганын себеби аэропортко жакын, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун программасы боюнча ал жерге көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу каралган. Биринчиден, ал жерге 9 жолдун тоому, экинчиден, аба майданга жакын. Андан сырткары, жаңы генплан боюнча ал жерге кичи райондор курулат жана көп кабаттуу үйлөр салынат. Башкы скульпторлордун бири Маматкулов эстеликти жасоо жумуштарына 4 ай кеткенин билдирди. Манастын ат үстүндө турган айкелинин өзү эле 12 метрден 14 метрге чейин жетет. Ага 2 тоннадан ашык жез керектилген. Эстелик тууралуу анын авторлорунун бири Манастын Айкөл образын чагылдырууга аракет кылган. Анын найзасы элдин тирөөчү экендигин билдирет. Манастын айбатын анын алдындагы жолборсу далилдейт. Манастын ички кыймылын ак кула билдирип турат. Манастын айкели Ош шаарына көрк берүү менен биргеликте келечек муунга сабак болуп калмакчы деп эсептешет. Манас биздин тарыхыбыз, бул эстелик биздин келечек муунга сабак болуп калмакчы. Шаарыбызга келген конокторго биздин көрсөтө турган таберигибиз, шаарыбыздын көркүн ачкан эстеликтер болуп саналат.